Корчубек Акназаров өмүрүн кыргыз элине, өлкөсүнө ак кызмат кылууга арнады. Чыныгы жаратмандыктын, таза жашоонун, бийик адамгерчиликтин, мекенчилдиктин өрнөгүн көрсөттү. Ал улуу ата мекендик согуштун акырына чейин кан майданда жан аябай кызмат кылган. Согуштан кийин кайсыл кызматта иштебесин, кайсыл милдетти аткарбасын, ишине адамдык, таза ыйман менен мамиле жасаган. Баласы ак бизди аябай жакшы киши болсун деп өзүнүн үлгүсү менен бизге ушундай сонун жол салып кетти. Атамдан сураганда баланы кандай тарбиялаш керектигинде атам өзүнө айтчу, баланы өзүнүн үлгүсүндө жана дагы ушу жакшы адамдардын үлгүсүндө тарбиялаш керек. Социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаровдун окуган адистигиңди, кесибиңди терең билсең, иштөө оңой, натыйжалуу болот дегени бар. Анысы кандай Акназаровдун өмүр жолу, жасаган эмгеги эчен деген жаш моондарга үлгү жана табылгыс булак. Быйыл инсандын 100 жылдыгына карата жерлерде бир катар иш-чаралары байма-бай өтүүдө. Бул сапар Кыргыз экономикалык университетинде студенттерге арналган тегерек стол өттү. Максат жаштарды мекен үчүн ак тилден кызмат кылууга, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууга үндөө. Атам мени түйшөлткөн ойлор деген аягында китебинде жазат. Ошо киши ушу мамлекетибизде кандай өнүктүрсө болот деген өзүнүн сонун абдан жок сонун сунуштарын берет. Мен ойлойм ошо китебинин ошо үзүндүсүн көп вуздар өздөрү көбөйтүп алып, брошюрка жасап, ошо бүгүнкү күнү таанышып атат. Акназаров кажыбас эмгектин арты менен Урмат-Сыйдын туу чокусуна жетти. Кайсыл районду башкарбасын, ошол аймактын айыл чарбасын өнүктүрүүдө чоң ийгиликтерге жетишкен. Ал 1947-жылдан тартып партиялык кызматтарда иштеген. Нарын облусунун Актала, Жумгал жана Кочкор райондорунун партиялык комитеттеринин биринчи катчысы болгон. Эгин айдап, той даярдап, ошо бир жакшы сапаттуу малдардын санын көбөйтүүдө өтө эле татаал мезгил эле да. Анан ошондо ошо Корчубек Акназаровдай жетекчилер келип, барган жерин ошо бир укмуштай ийгиликтерге жеткирип, анан ошонун негизинде социалисттик эмгектин баатыры деген наамды алган. Ошо биринчи райком партиянын секретарларынан бири. Анын эмгеги мамлекет жана эл тарабынан татыктуу бааланып, көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн ал 1966-жылы социалисттик эмгектин баатыры жогорку наамына татыктуу болгон. 2 ирет Ленин, Октябрь революциясы, 2 жолу эмгек кызыл туу жана ардак белгиси ордендери менен сыйланган. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.